Қошқор Ерматов атындағы лицей-житақ мектебіне биылғы 2020-21 оқу жылында ата-енелердің қолдауысымен ошондой эле педагогикалык жамааттын демөөрчүлүгүндө интерактивдүү панель алып коюлду. Биз бул интерактивдүү доска деп бөлүп койгонбуз. Бул Великобританиянын чыккан панель. Акчасы 177.500 сом. Келишине 180.000 сом акчага сатып алып келип коюлду. Бул досканы сатып алуунун максаты ушул сабактын сапатын жогорулатуу, мугалимдин иш берүүлүгүн жеңилдетүү, заманбап жаңы техниканы, технологияны ушул сабакта колдонуу максатында алынды. Бул мектеп үчүн чоң ийгилик болду. Эми ушул доска жөнүндө азыраак мындай бир маалымат бергим келди. Бул досканы иштеткени доска. Бул доска өзүнүн ручкасы менен колдонуп жазса болот, болбосо кол менен жазсак да болот. Мисалы мен мынакей жазайын. Так. Жазуу аябай ыңгайлуу. Ручканы колдонуп жазсак болот, кол менен жазсак болот. Мен азыр ручкасын алып иштетип көрөйүн. Так. Ручка менен жазсак да болот. Маселен, кыргыз тил сабагына сүйлөмдү текстти тандап жүрүш керек болсо, мисалы, түстөрдү тандап алсак болот. Мисалы, сүйлөмдүн баяндоочу булагы, ээси мектеп, мисалы, сүйлөмдүн башкы сүйлөм. Эми айкындоочу мүчөсүн өзүнчө бөлүп көрсөткүлөрүңүз келсе, мисалы, билимдин булагы, эмненин булагы бул аныктоож болот. Көрсөтмөлүү, түстөрдү тандап алсак болот. Ошондой эле мугалим үчүн дагы ыңгайлуу шарттарды түзөт да. Мындан сырткары бул доскада көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мына маселен, иштеке көргөнгө бул доска чоң. Мисалы, бул бетти жогору өткөрүп коюп туруп, экинчи бетти пайдалансак болот. Мен математикадан кандайдыр бир мүчтөр көрсөтөт. Мисалы, математикадан координаттык тегиздик керек болсо, бул жерден алып койсок болот. Координат тегиздикти чоңойтсок болот, кичинертсек болот, калган жерин жылжытып койсок болот, мисалы. Мына маселен, кандайдыр бир функциянын графигин түзүш керек. Мына мисалы, эгерде кандайдыр бир ölçüş керек болсо, мындай алып ölçүштөр болот. Так. Функциянын графикасы мисалы y барга x квадрат функциясынын графикасы керек. Бул функциянын графиги багышта белгилүү пара болот, мисалы. Мен дәл көрсөтүш үчүн буну сызууда көп инструменттерди алып колдонсок болот. Мисалы, сызгычты алып колдонсок болот. Инструменттер сызгыч, сызгычты алып кандайдыр бир сызып жүрүш керек болсо, боёбуздагы мисалы түстү өзгөртүп алып туруп сызып жүрүбүз. Бул мүмкүнчүлүктөр аябай көп да бул доска. Мына мисалы кандайдыр сүрөт менен иштеш керек болсо, сүрөт менен сүрөттөрдү доскага коюп иштеш керек болсо, бизде азыр мен алып койгон сүрөттөр бар, мисалы бул жаратылыш. Сүрөттөрдү калыбына жаратсак болот. Дагы сүрөт алып коелу. Так. Мисалы, жаратылышта дагы сүрөт алып мындай сүрөттөрдү алып колдонуп түрдүү схемаларды жазсак болот. Мисалы, бул сары желек болсо, мисалы, сары желек жазып, ушул эле мезгилде түрдүү
схемаларды жиіп қолдануға мүмкіндіктер бар. Мәселен, мен химиядан Менделеевтің мезгілдік схемасын қолдану керек болып қалса, мына жерде Менделеевтің мезгілдік схемасын алып, қалағандарды жоғайтып іште қолданса болады. Бұл жерде элементтермен іштеш керек болсын, мысалы элементтермен іштеш керек болып қалса, мына жерде қайсы элементті белгілеп көрсетсек болады. Қайсы бір элементтердің ортасындағы байланыстарды көрсетіш керек болса, мысалы мына отырып жасасақ болады. Өксіктер аябай